Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТР'де күн маек программасы берүүнүн бул жолку чыгарылышында биз ички иштер органына керектүү адистерди даярдоодо эмне өзгөрүп жаткандыгы туурасында сүйлөшөлүк деп турабыз. Студиянын коногу болсо ички иштер министрлигинин Эргиш Алиев аттагы академиянын окуу инспекциялык башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Назира Абдумомунова. Назира айым, кош келипсиз. Саламатсызбы. Ички иштер министрлигинин алдында ушул академия билим берүүдөгү багы жогорку макамына ээ болгондугуна быйыл 25 жыл толду деп билебиз. Бул убакыт аралыгында негизи эле академия кандай кадрларды даярдай алды, деги эле күч структурасына кадр даярдоо милдетин канчалык аткара алды? Дәрт жол, саламатсыздар. Бул эми академия болгонуна эле 25 жыл болуп атат. Негизи бул окуу жай түптөлгөнү 1969 жылы эле башталган. Ошол кезде Фрунзенская специальная средняя школа МВД СССР болгон экен. Анан 1991 жылы Бишкекская высшая школа болгон экен. Анан ошо 2000 жылы президенттин указы менен анан милициянын генерал-майор Эргиш Алиев атындагы академиясы болуп өзүнүн тарыхын улантып атат. Бул эми ички иштер министрлигинин академиясы, мен айтат элем, ички иштер органдарына кадрлар даярдоодо жалгыз эле жогорку окуу жай деп айтсам жаңылышпайт болушум керек. Анткени бизде ушул канча жылдан бери келатат, ички иштер органдарынын гана талаптарына ылайык биз ушу кадрлар даярдап атабыз. Академияда даярдоодо эки багытта даярдайбыз. Бул биринчиси укук коргоо ишмердүүлүгү багыты боюнча даярдайбыз, экинчиси юриспруденция багыты боюнча даярдайбыз. Укук коргоо ишмердүүлүгү боюнча бул гранттык негизде, курсант деп атпайбызбы? Булар гранттык негизде окушат, 4 жыл окушат окуу мөөнөтү. Анан булар ошо атайын ички иштер органдарынын гана кетишет. Булар жанагы тергөө багыты боюнча, аймактык тескөөчү боюнча, анан жанагы оперативный состав деп атпайбызбы, ошолор боюнча кетишет. Мындан тышкары бизде юриспруденция багыты боюнча акы төлөп окутуучу негизде факультетибиз бар. Булар студенттер. Булар деле окуу мөөнөтү 4 жыл. Бирок булардын курсанттардан айырмасы, булар биринчиден форма кийишпейт, казармада жатышпайт. Бирок ошо диплом юриспруденция багыты менен алып чыгышат. Анан курсанттардан айырмасы, курсанттар окууну 4 жыл ийгиликтүү аяктагандан кийин обязательно трудоустройство деп коебуз, 100% ишке орношулушат. А студенттер өзү тандаган багыты боюнча кете беришет. Негизи окуу жай быйыл дагы азыр жалпы тестирлөө жыйынтыкталат жакын арада. Ошол мектеп бүтүрүүчүлөрүн дагы ушул жай бою окуйм деген жаштарды кабыл алып баштайсыздар. Алгач айтып бересизби, негизи кайсыл ушул абитуриенттерди же ошо курсанттарды кабыл алууда эми башка жогорку окуу жайларына салыштырмалуу тандоо процессинде дагы айырмачылыктар бар да, эмнесине биринчи кезекте көңүл бурасыздар? Албетте бар. Башынан баштап айтсам, биринчи ошол окууга тапшырам деген бала жерлердеги ички иштер органдарына барып арызы менен кайрылат. Кадрлык кызматтар ошолор окуу делосын камдашат. Бул абитуриент только заявлениясын берет. Калганын бүт ошол кадрлык кызматтар камдап, анан бизге келет. Биз абитуриент өзү камдабайт. Андан келгенден кийин булар эми өзгөчөлүгү башка окуу жайларда биз деле жанагы ОРТнын результатын карайбыз. Бирок башка өзгөчөлүгү булар жана военно-врачебная комиссия деп коет. Ошол аскердик комиссиядан өтүшөт. Ден соолугу жарайт, жарабайт деген боюнча. Анан жанагы жалпы тестирлөөнүн пороговый баллы туура келсе талаптарга, булар бизге келип кошумча жанагы дене тарбияга даярдык эмесин экзамен, сынак өтүшөт. Нормативдерди тапшырышат. Ошондон ийгиликтүү өткөндөн кийин анан биз аларды окууга кабыл алабыз. Кандай учурларда өтпөй калышы мүмкүн? Ошол мисалы физикалык даярдык болгондо кайсы учурлар мисалы ошол талапка төп келбейт да? Ооба, буга ички иштер органдарынын өзүнүн буйругунун талаптары бар. Эркек балдарга өзүнчө талаптар, кыз балдарга өзүнчө талаптар.
мисалы үчүн эркек балдар баягы нормативдер бар да. Эркек балдар 3 километр чуркаса, кыздар 1 километр чуркайт. Анан мындан тышкары еще боюна жараша ушундай талаптар бар да. Балдар 168 болсо, кыздар 165 деп өзүнчө талаптары менен гана кабыл алабыз биз. Негизи билим берүү системасы жана жаңы нукка бурулуп ушул жылдан баштап 12 жылдык окутуу деген сыяктуу жаңы өзгөрүүлөр болуп жатат. Окутуунун программасы жаңыланып жаткан маалда дагы ушул академияга кабыл алууда жанагындай өзгөртүү киргизилиш керек деген буга чейин бир коомдук талкууга коюлду эле мыйзам долбоор. Ошол сунуш эмне болду? Ошого ылайык быйылдан баштап шарттар өзгөрөбү же ал нерсе башка кийинки жылдан баштап дагы? Бул эми кабыл алууда шарттар өзгөрбөйт деп ойлойм мен. Бул негизги талаптар. Эме боюнча, сапаты боюнча мен айтып кетет элем, быйыл ушу январь айында азыр жердин баары эме болуп атпайбы, жана киберкылмыштуулук деген өсүп атат. Ошол багыт боюнча кадрлар аз. Биз ошон үчүн быйыл жаңы кафедра ачтык. Жанагы киберкылмыштуулукка күрөшүү боюнча деген. Ал кафедрабызны буюрса жаңы окуу жылынан баштап иштеп баштайт. Ал багыт боюнча дагы биз ойлоп атабыз, эми кадрлар даярдап. Биз азыр тиешелүү мекемелерге барып, порядки обмена опытын деп коет го, башка окуу жайларга барып, ошо сунуштарын көрүп, өзүбүздүн эмебизге киргизип атабыз да. Азыр негизи ушул өзгөртүү сунушталып жаткандачы академияда окуп аткан ошол жаштарда мисалы тандоодо айрыкча бул бюджеттик орундарда окуган, гранттык орундарда окугандарга карата ошол мындай талап жогору болуш керек деген сөз айтылган. Себеби дегенде бул академияны окуп бүтүп, андан кийин башка сферага, тармакка өтүп кеткен көп эле учурлар болот экен. Ошондуктан кадрларды кармоо жаатында ошол маселе жаралбашы үчүн ушундай өзгөрүү болушу керек деп айтылды эле да. Бул эмне себептен мындай болуп атат? Бул академияга мисалы албетте багыл жаштар ушул мектепти бүтүрүп аткандар болобу, же эле кесип тандоодо кыялындагы кесипти тандайбыз дешет, бирок багыл иш жүзүнө келгенде кайсы бир кыйынчылыктар болуп калса же башка шартка байланыштуу кесибин же 3-чү курстабы же 2-чү курстабы мындай башка тармакка алмаштырып жүргөн көп эле учурлар болот да. Академиянын өзүндө кандай маселе болуп атат бул боюнча? Бизде баягы кыйынчылыктар аябай эле башка окуу жайлардан айырмасы бар да. Бизде 1-чи жылы казармага жатышат. Анан нарядка кезмекке турушат. Мен ойлойм, ошол 1-чи жылдын кыйынчылыгынан эле чыдабай эле кетип атышат болуш керек деп. Бирок көп кетпейт бизде. Бизде атайын тандап уже даяр болуп келишет. Ушундай кыйынчылыктар бар деп. Кийин окууну бүткөндөн кийин иштегенде деле кыйынчылыктар милицияда бар да. Майрамдарда деле биз күнү түнү биз кызматтабыз. Анан кээде эле болот чыдабай кеткен балдар. Негизгисинен ошол бүтүшөт. Жакшы. Негизи эле сиз айтпадыңызбы жана киберкоопсуздук боюнча, бул албетте бир 10 жылды айырмачылыкты алганда деле ал кезде бул маселе боюнча көп сүйлөшчү эмеспиз. Азыркы учурда ошол негизи эле күч органдарында, милицияда, кадр тандоодо мындай талаптар өзгөрүлдүбү? Бул кибер эме деген азыр жаңы болуп атпайбы? Кадрлары мен айтат элем аз депчи. Биз ошон үчүн Казак Республикасына, Өзбекистанга, ошол жака жиберип биздин окутуучу курамдан баягы опыт алмашуу менен келип атышат. Үмүттөнөбүз даярдаганга, аракет кылып атабыз. Негизи академияда ошол 25 жыл академия болуп өзгөргөндөн бери ошол санариптик жаатында да көп эле өзгөрүүлөр болуп жатат. Ички иштер министрлигинин өзүндө дагы милдеттер, багыттар кеңейди. Мисалга алсак ошол эле жана коопсуз өлкө деген сыяктуу жаңы долбоорлор кошулуп атат. Ошол нерселерди эске алганда, ошол академияда өзүнүн ошол шарттары же болбосо техникалык жааттан болобу эмне багы өзгөрүп атат ошол замандын талабы менен? Ооба, азыр өзүңүздөр байкасаңыздар керек, академиянын бардык тарабынан өзгөрүүлөр кирип атат. Мына ремонт болуп атат, тышкы келбетин оңдоп атат. Бул тышкы эле эмес, ичинде дагы
для повышения качества деп коет го. Бизде мондай чоң лекционный залдарда LED экран деп коет го. Бизде умная доска деп коет да. Ошол жанагы чоң экрандарды коюп, сабактарды биз эме кылып өтүп атабыз да, практика ориентированный деп коет. Бизде көбүнчөсүн баягы практикалык стажы барлар мугалимдер көп да. Ошолор келип, ошол көрсөтөт. Мына слайдтарын көрсөтөт, роликтерин көрсөтөт. Балдар жазгандан көрө бир көрүп алса, буларда көбүрөөк эме калат да оюн. Ошон үчүн биз азыр бизден жетекчилик аябай эле аракет кылып атат. Ошондой аудиторияларга коюлуп атат. Чоң залдарда жана LED экрандар бар. Ошонун баарына биз балдарды компьютерный класстар бар. Анан симуляционный класстар деген бар. Гранттык негизде же болбосо ар кайсы жана OBS, SaferWorld деген немелер менен биз тыгыз байланышта болуп, ошолор бизге спонсор болуп, компьютерный класстарды ачып берип атат. Жана модульдар деп коет го, ошолор сразу эле компьютерларга жүктөлгөн. Анан биздин балдар ошо сабак, практический занятия убагында келип, ошолор менен иштеп окуп атышат. Биз негизи билим берүү жаатында ошол жана реформалар сүйлөшө келгенде буга чейинки ошол билим алуу системасы эскирип калды деп көп талкуу болот да. Ошол маалдарда ошол адистиктерди багы бөлүп караганда алардын билим алуусунда сапаты канчалык болуп атат деп айрым бир адистиктер ошол эле юриспруденция жана башка кесиптерде сырттан окууга тыюу салыш керек, же болбосо багы жетиштүү ошол өзүнүн кесибине ылайык келген багы билимдин сапатын ала албай жатышат деген сөздөр айтылганда, ошол жаатта сиздер эми экинчи багыт боюнча юриспруденция өтөт академияда. Ошондо бул сырттан окуу жаатында өзгөрүү болобу, болсо негизи кандай талкуу болуп атат? Биздики эми баягы талап баарына эле бирдей. Күндүзгү окууда деле, сырттан окууда деле бизде баарына бирдей эле талап болот. Анан ошо биздин сырттан окуу факультети бул юриспруденция багыты боюнча иш алып барат да. Анан ошо акыркы күнү эме чыкпадыбы. Бул эми биз ойлойбуз, биз тиешелүү органдарга кайрылдык, кат жүзүндө жазып, ИИМдин академиясынан тышкары болсо деп. Анткени биздин сырттан окугандары көбүнчөсүн эле ошол ички иштер органдарынын кызматкерлери. Булар бизге жакын. Биз жанагы буларга башка жогорку окуу жайлардан эмнеси биздики айырмаланат деп айтып кетип атпаймынбы? Бизде предметтер бар, закрытого характера деп коебуз да. Аны биз только ошол сотрудниктерге гана өтөбүз. Ал башка жогорку окуу жайларда өтпөйт андай сабактардычы. Анан бизде ошол билимди булар бизде эле алат деп кайрылдык. Булар өзүнүн эмеси менен квалификациясын жогорулатууда дагы ошол сабактар бизде эле да. Аны баягы биздин эле мугалимдер бере алат деп ойлойм менчи. Анан ошо сапаты өйдөрөөк болсун десе ойлойм бизде калтырыш керек. Бул ошол курсанттарга эмес, ошол иштеп жаткан, жашы жогору курсанттарга дагы бар. Бизде деген дисциплина закрытого характера деп коебуз. Аны биз деген монтип кандай десем, через эме өтө албайбыз да, компьютер аркылуу же телевизор аркылуу же онлайн же дистанттыкта аны ал сабактарды бергенге болбойт, алар жабыктар да. Ошон үчүн ал сабактар бизде эле баягы келип мындай аудиториянын ичинде гана калат. Жазган тетрадьдары биздин академиянын ичинде калат, сыртка чыкпайт. Ошондой бизде дисциплина закрытого характера деген бар. Ошол айрым бир талаптар бар экен да. Негизи жылына канча орун бар ошол бюджеттик орундар, акча төлөп деп ошол боюнча айтып берсеңиз да, балким телекөрүүчүлөр үчүн бул бир пайдалуу бир маалымат болушу мүмкүн. Эми мен айтып атпаймынбы, бизде деген ал санын дагы айтпашыбыз керек. 100дөн ашык деп кое берейинчи. Гранттык негизде да 100дөн ашык алабыз. Акы төлөөнчү дагы 100дөн ашык алабыз. Сырттан окууга 200дөн ашык деп коеюнчу. Контракттар боюнча суммаларды ачыктасак болобу? Контракттар боюнча дагы эми айтып кое берейин, 30дан ашык деп коеюнчу. Негизи биз ушул мектепке
мектепти аяктап кесип тандоого келгенде дайыма биз мисал иретинде ошол Европадагы мисалдарды келтиребиз да. Мисалы ал жакта ошол жок эле дегенде бир 2-3 жыл калганда кесипти тандоодо ошол мектепте окуп аткан программасы биздикинен өзгөчөлөнөт экен. Ошол убактарда мисалы баягы 11-классты аяктаганга чейин мисалы жаштар азыр кайсы кесип тандайм деп акыр аягына чейин ойлонуп жүргөн учурлар көп эле болот. Ошол жаштарга мисалы ошол багыт берүүдө ошол Ички иштер министрлигине таандык академиянын ошол кесипти тандаа жол күч органдардын иштөө боюнча бир багыт берүүсү маанилүүбү? Бул боюнча эмне иш-чаралар? Ооба, бул боюнча бизде аябай көп иш-чара жүрөт. Башка жогорку окуу жайларга караганда биздики апрель, март эле башталат. Профориентационная работа деп коебуз. Биз өзүбүздүн кызматкерлерди жерлерге жөнөтөбүз. Булар барып академия тууралуу айтып берип, ошо багыт беришет да. Ушундай деп анан телевидениеден чыгабыз. Анан биздики набор эрте болот. Биздики июлда эле болот да. Башка вуздар узарып кете берет го августка чейин. Ошо биздики эрте болот. Ошон үчүн биздин приемная кампания деп коебуз, ал эрте башталат. Анан день открытых дверей дегенди уюштурабыз биз. Бизге келип академиянын ичиндеги жабдыктарды техникалык жактан бүт көрсөтөбүз. Тир, спорт городок, полигондор, ошонун баарын ошол 11-класстын балдарына көрсөтүп биз багыт беребиз. Кандай болгон күндө дагы негизи эле кесип тандоодо дагы ошол жалпы түшүнүк болушу керек деп айтылат. Ушул 100 жылдык тарыхы бар кыргыз милициясынын катарында иштөөгө бара турган негизи кадрлар даярдоодо ошол замандын баягы талабы менен өзгөрүүлөр дегенде эмне өзгөрүүлөр болуп жатат? Мисалы буга чейин ошол тандоодо талаптар ошол эле мисалы 25 жыл мурун башкачараак болсо, азыр башка дегендей. Бирден бир ошол физикалык жана даярдык деп этмизби, андан тышкары дагы адамдын психологиялык жагы же болбосо ошол эле үй бүлөсү турган турпаты ошолордон бери көңүл бурулат да турабы? Ооба, көңүл бурулат. Эми биз аны кандай десем, бул балдар бизге баягы сөз менен угуп жүрөт, анан бир байкесин көрөт, анан мен да форма кийгим келет деп келет да. Анан келгенден кийин ошо кыйынчылыктарды көрүп кээ бирөө чыдабай кетет. Бирок баягы кээ бирөө чыдагандар жакшы эле иштейт. Бизде талаптар эми өтө деле өзгөрдү деген жокмун. Бир гана нерсе, бул жаңы кылмыштар чыгып атпайбы? Ошолорго биз жанагы зарубежный опыттарды карап, кайсактан мугалимдерди жиберип, биз аларды чакырып, ошентип ногу со временем деп коет го, ошондой аракет кылып эле иштеп атабыз. Бирок талаптар кичинеден өзгөрбөсү, а так ошол основной талаптар калат. Биз билебиз, президент ошол жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койгондо дагы ошондо бир катар пункттар бар болчу. Ошол эле кадрлардын жана квалификациясын жогорулатуу боюнча конкурстук тандоо сыяктуу ушул структурада, органдарда иштеген баягы кадрларды кабыл алууда, ошол эле кызматка жана башка. Мындан улам ошол Ички иштер министрлиги ошол күч структурасын даярдалып чыккан кадрларга карата кандай иштер жасалып атат? Негизи кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча академиянын өзүндө. Сиз бул жерде кызматкерлер жөнүндө айтып калбадыңызбы? Бизде бир факультет иштейт, дополнительное профессиональное образование деп коебуз. Кошумча кесиптик факультети, бул жанагы квалификациясын жогорулатуу деп. Бизде ошо министрликтин талабы менен ар бир кызматкер 3 жылда бир квалификациясын жогорулатуудан өтүш керек да, бизде окушат. Бизде ал круглогодичный дейбиз. Оперативный состав келе берет, следовательдер келе берет. Биз ошо 2 жумалык, 1 айлык, 3 айлык дегендер бар, ошолорду окута беребиз. Жаңы чыккан нерселерди биз ошолорго көрсөтүп, квалификациясын жогорулаттырабыз. Мындан тышкары бул факультеттин базасында жанагы ички иштер органдарына жаңы кирип аткандарга 3 айлык курсубуз бар. Ошону бүтүп, анан барып органга киришет.
Бул факультет жылы бою иштейт да. Каалаган учурда. Каалаган ошо. Биз жана юриспруденция деп айтып калдык. Сиздердин бирден бир багытыңыздан тышкарыда башка университеттерде, жогорку окуу жайларында ушул боюнча факультет бар да. Ошонун айырмачылыгы жөнүндө айта кетесизби? Эки албетте жанагындай предметтер бар дедиңиз, жабык түрүндө өтөт деп. Эми айырмачылыгы деле ошол жабык түрүндө предметтер бар, бирок бул ошо юриспруденцияны жана студенттерди сурап атпайсызбы, 4 жылдыктар, бакалавриат. Булар көбүнчөсүн биздин академияны бүткөндөн кийин эми башка кызматтарга деле кетсе болот да, мисалы адвокатура, нотариатка. Бирок булар көбүнчөсүн ошо ички иштер органдарга кетет да, ички иштер органдарына кетет. Булар уже даяр болуп барышат. Башка окуу жайларды айта албайм, бирок биздин бүтүп кеткендер уже такшалып калышат. Негизи жумушка орношо келгенде ошол бүткөндөн кийинчи сиздер жумуш менен камсыз болот 100% деп атпайсыздарбы? Ошондо эң башында ошол жаңы окууну бүткөн мисалы жаштардан айталык, кийинки иштеп келаткан эмес. Кайсыл кызматтан башташат алар? Кайсыл жака жумушка орношуп башташат? Бизде мындай да, мен башында айтып кетпедимби? Булар жана учебный делосы баштаганда жер-жерлерде Баткен, Нарын, Ош, Жалал Абад, аймактык кызматтар камдап келет да. Ошолорго кайра биз бүтүргөндөн кийин 4 жылдан кийин кайра ошол жака барып иштеп беришет. Анан жакында Билим берүү министрлигинин дагы эмеси чыкпадыбы, жаңы закону, ошондо 2 жылдык отработка деп атпайбы? Ошол бизге да тиешелүү да. Булар 2 жыл барып иштеп бериш керек. Ошо каяктан комплектация болсо, ошол жака барып иштеп бериш керек. Анан булар эми барганда буларды сразу начальник кылып шайлабастыр дейми? Ылдый жагынан башташат, бирок биздикилер сразу офицер болуп кетишет. Милициянын лейтенант деген биринчи наамды берип туруп, анан чыгарабыз. Негизи ошол академияда бүткөн жалпы кадрлардын өзүңүздөрдө анализ жүргүзөт болушуңуздар керек. Канча пайыз ошол структурада калышат? Сиздер даярдаган кадрлардан? Канча пайызын деп мындай маалыматты билбейт экенмин. Көп эле болуш керек. Биз андай аны эми кадровый службалар жүргүзөт да, биз болсо окуу процесси боюнча. Бирок көп эле иштешет деп ойлойм. Булар уже даяр болуп келет да, ошо кыйынчылыкка даярмын. Ушу өмүр бою милиция болуп иштейм дегендер. Назира, негизи ошол багы сиздер дал ушул окуу инспекциялык башкарманын башчысы катары кабыл алынып жаткан ошол жаштарды көбүрөөк сурайын деп атам сизден. Мындай бир биз кийинки мурдагы муун деп сүйлөп калат эмеспи? Айырмачылыктар болобу кийинки ушул соңку бир 5 жылдын ичинде кабыл алынып жаткан жаштардын арасында? Айырмачылыктар бар десем жаңылышпайт болушум керек, бирок бул жеке менин оюм. Азыркы жанагы орто билимде эле булар аябай эми төмөн болуп келип атат да. Азыр жаштар окуйм дебей калды окшойт. Булар келгенде биз деген уже вузовский эмен өтүшүбүз керек да. Биз кээде кээ бир сабактардан ошо школьный программаны кайталаганга мажбур болуп атабыз. Анткени булар школдон келгенде эле өтө төмөн эме менен келип атат да, билим менен. Ошон үчүн мен ойлойм, школдун базасын күчтөлөш керек да. Биз жогорку окуу жайдын эмесин талаптарын ишке ашырбай, биз школдук программаны кайталап калып атабыз кээде. Кээ бир сабактарданчы. Ошон үчүн жаштардын билбейм, буларды кантип кызыктырыш керек, бирок билим деңгээлинде айырмачылык бар. Аябай эле айырмачылык бар. Рахмат, биздин убактыбыз жыйынтыктайлык. Назира айым, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен болсо телекөрүүчүлөр үчүн кайталай кетейин. Ички иштер министрлигинин Эргеш Алиев атындагы академиянын окуу инспекциялык башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Назира Абдумомунова болду. Назира айым менен биз ички иштер органына керектүү адистерди даярдоодо кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат жана негизи эле тандоо кандай жүргүзүлөт, ушул туурасында маалымат алдык. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.